Кыйын кездер кыйын инсандарды жаратат. Себеби эркек сыноолор менен, түйшүктөр менен такшалат, бышат. Тарых казынасы мындай инсандарга толтура. Биз алардын өмүрүн, баскан жолун изилдөө аркылуу келечегибизге жол таба алабыз. Бүгүнкү кыйын кезеңдин дагы бир кыйын кыргызы, Көлдүн акелеринин эң кенжеси, диндар аалым Олуя Кыдыр аке Байсары уулу. Кыйын кездин кыйын кыргызы Кыдыр аке. Байсары уулу Кыдыр акенин өмүрү жана ишмердиги кылым алмашып жаткандагы кыямат кыргындарга өзгөчө учурга туш келген. Ал 3 доорду көргөн киши. Алар Кокон хандыгы, баскынчы орус падышачылыгы жана баскынчы коммунисттик режим. Кыргыз тарыхындагы кандуу үргүн окуясы, диндер менен диндердин, тилдер менен тилдердин тиреши, уруулук чабышуулар, бийлик талаштар, жер талаштар, айтор Кыдыр акенин башынан далай иштер болуп өткөн. Кыйчалышта сөз тапкан, караңгыда көз тапкан деп сыпатталган Байсары уулу Кыдыр акенин өмүр таржымалы сизди да кайдыгер калтырбайт деген ишеничтебиз. Эң башкысы Кыдыр аке диндар, таква, бирөөнүн акысына көз артпаган, адилеттүүлүк үчүн жакынына, тууганына да карабаган, 5 маал намазын калтырбаган, жылына 30 күндүк орозосун кармаган инсан болгон. Жыйналыштарда бий болобу, бай болобу же атактуу манап болобу эч кимисине карабастан адилеттүү түрдө чечим кабыл алган. Санжырачылардын айтуусу боюнча Кыдыр аке 1843-жылы туулган. Бирок тарыхчы Кыяс Молдокасымов архивдик документтерге таянып, Кыдыр акенин 1846-жылы туулгандыгын айтат. Туулган жери Ысык көлдүн Сары жазындагы Байыш жайлоосундагы Дүңгүрөмө конушу. Негизинен Ысык көлдүк акелердин эң улуусу Мойт аке болсо, эң кенжеси Кыдыр аке. Байсары уулу Кыдыр аке Мойт акеден дээрлик 100 жашка кичүү. Атасы Байсары чоң атасынын аты Олжобай. Олжобай чоң ата бий даражасында болуп, бугулардын арык токумун башкарып тургандыгы айтылат. Алар бийик тоолуу Сары жаздын Хан Теңир чокусун этектей, Кытай менен чектешкен Кызыл Сөөк, Эңилчек, Кайыңды деген аймактарды жерлеп келишкен. Олжобай бей калмактар менен, Кытайлар менен боло турчу чатактарды болтурбай, болуп калганын чечип, элдик дипломат катары таанылган. Олжобайдын чоң уулу Байсары болсо, кичүүсү Токсоба болгон. Токсобанын 1000 жылкы деген жалгыз уулун ат тээп каза болуп калганда, агасы Байсары өксүк тартып турган инисине ушул Кыдырды берген дешет. Ошентип Кыдыр аке 2 үйдө тарбияланып, 2 атанын баласына айланган. Токсобанын Кыдыры деген сөз да ушудан улам калган. Абасы Токсоба кезинде орус падышачылыгына кызмат өтөп жүргөндүктөн, кичинекей Кыдыр ошонун үйүндө орустун да кыргыздын да ар түрдүү адамдарын көрүп, атын алып, колуна суу куюп чоңойгон. Кыдыр аке элге журтка карамдуу, кичипейил, зээндүү, чынчыл, даанышман көрөгөч жан экен. Анын айткан дегенин элегерим эки кылбаган, ар дайым калкты артынан ээрчите алган киши болгон. Кыдыр акенин өнөрү ок эле көп. Ат таптаган саяпкер, куш салып тайган агыткан аңчы, малга жанга баа берген сынчы, комузду моңга келтирген күүчү, уруурук сүрүштүргөн санжырачы болгон. Эки жагында 2 жолборс коштоп жүргөн деген аңыз кептер да бар. Кыдыр аке төрөлгөндө оң көзүндөгү кал менен төрөлгөн. Ошол убакта элдер мындай адамдарды көздүү болот деп айтып калышчу. Мына ошондуктан Кыдыр акени адамдарга көз тигип караган эмес дешет. Санжыраларда айтылып жүргөндөй, кыйладан бери бала көрбөй келе жаткан Кыдыр акенин энеси Кошкайт кезинде качыр минген, ак селдесин башына кийген сары киши булардыгына конок болуп түшөт. Жаш келин мейманды жаркылдаган кабагы менен тосуп алып, кымызын сунуп, чаңкоосун кандырат. Конууга жай салып берет. Анан ал абышка Кошкат экенсиң, эркек төрөсөң атын Кыдыр кой, зоололуу элге кызмат кылган азамат болсун деп батасын берет. Кийин ошол аксакалды Кызыр алейхисалам дегендер да болгон. Кыдыр Байсары уулу Айтулуу Тилекмат экеге күйөө бала болот. Анын Мааке аттуу кызы менен баш кошкондо болгону 15 жашта эле. Арине, үйлөнүү жашын бир стандартка салуунун өзү туура эместир. Анткени айрымдар турмуш курууга физикалык жактан даяр болсо да психологиялык жактан али толук жетиле элек болуусу мүмкүн. Андыктан үйлөнүү курагы адамдан адамга өзгөрүп турат. А биздин каарманыбыздын турмушка эрте жетилгендигин жаш кезинде эле мамлекеттик иштерге, коомдук иштерге аралашып, атүгүл болуш болуп шайлангандыгынан байкасак болот. Санжырачылар Кыдыр акенин 18 жашынан болуштукту алып барып, эл башкара баштаган десе, Кыяс Молдокасымов 27 жашында болуш болгон деген маалыматты архивге таянып айтат. Анын бул кызматка туруп калышына ошол кездеги шайлоодогу окуя эбеп болду. Арык тукуму түргөн болуштугунун башчысын шайлай албай бир топ күн убара болуп, анан чырчадак чыгып, эскилерин кетирип, жаштардан коелу деп акырайга Кыдыр акеге токтолушат. Кийин да Түргөн жана Ак суу волостунун башкаруучусу болуп шайланат. Ошол кезде адамдар болуштук кызматка 3 жылдык мөөнөткө шайланып турган.
Кыдыр аке 3 жылдык мөөнөт менен 6 жолу болуш болуп шайланат. 7-синде бул кызмат ордунан өз эрки менен баш тарткан экен. Ошондо да болбой эле аны Каракол уездинин башкаруу комитетинин мүчөсү, уезд башчысынын жардамчысы, кеңешчи кызматтарында иштетип турушкан. 1873 жылы Россия империясы менен Кытай казактардын, кыргыздардын, калмактардын Текестин Сумба жайлоосундагы Кытайдан Кулжа, кыргыздардын Каракол, казактардын Верный азыркы Алматы аймактарындагы жер чектерин, жайлоолорун бөлүштүрөт. Ошондо Кыдыр аке калыс катары чоң роль ойнойт. Бир жолкусунда бийликтүү кишилерди куудулдугу жана курч сөзү менен мыскылдап жүргөн Тыным Сейиттен чыккан айтылуу Көкөтөй чечен Такырбаш деген болуштун ачуусуна тийип алат. Окуянын негизи мындай болгон. Көкөтөй чечен Такырбаштын агасы Турдубек би өлгөндө карышкыр өлсө кой ыйламак беле деп коет. Анын минтип айтканында жөнү бар. Кезинде ошол Турдубек би Жапар деген чатакчынын Гүлайым деген кызын өлтүрүп, басты кылып койгон экен. Муну эл да билет. Бирок ошондон улам Такырбаш Көкөтөй чеченге өчөшүп, аны Сибирге сүргүндөгөнү жатканда Кыдыр аке ортого түшкөн экен. Мынтип карапайым калктын таламын талашканы да албетте калың элдин эсинде сакталып калган. Кыдыр акенин эмгеги курулуш тармагында да тийген. Чүйдөн боом аркылуу Кашкарга кетип жаткан жол тоомуна, тагыраагы Каракол суусунун боюна 1860-жылдардан кийин азыркы Караколдун үйлөрү түшө баштаган болчу. Кыдыр аке ошол жердеги курулуштарга такай жардам берип, жигиттер менен аттарга, өгүздөргө, төөлөргө артып, тарттырып, тоодон карагай алып келип берип турган. Азыркы күнгө чейин ошол карагайлар менен курулган имараттар кездешет. 1910-жылы Жети суунун Каракол, Дуулат, Олуй ата, Пишпек деген 4 уездинин 9 болушунун жакшылары курултайга чогулат. Ал Кочкор суусу агып өткөн азыркы Балыкчы шаарына жакын кең талаада өткөн. Ошол курултайда 18 маселе каралып, жыйын жарым айдан ашыкка созулган. Ошондой чоңда талаш тартыштууда казак-кыргыздан көп уруунун өкүлдөрү катышкан тарыхый курултайды Кыдыр аке төрагалык кылып, ызы чуусуз башкарып берген. Ал бейбечаралардын таламын талашып, алардын арыз даттанууларын чечип, урматтоосуна татыган. Дал ушул жыйында атактуу Шабдан Баатырдын туугандарына да 32 000 жылкысы бар сан жылкылуу Сарыбайды да айыпка жыккан. Шабдан Баатырдын туугандары Биргедей дыйкандын эгинин малдары менен тепселетип, зыянга учураткандыгы үчүн жазага тартылган. Бул окуяга бушайман болгон Шабдан Баатыр да окуяны көзөмөлдөй албаптырмын деп кечирим сурайт. Атактуу тарыхчы Белек Солтоноев Кыдыр аке тууралуу ушундай деген. Жети суудагы кыргыз болуштарынын ичинен баары пара алып, пара берип турган. Бирок бир гана Кыдыр аке пара алган да эмес, берген да эмес. Ошол эле кезде өтө берешен, жоомарт киши болгон. Ал күчтүү сайыпкер болгондуктан ал таптаган күлүктөр байгелүү орундарды багынтып турган. Бир жолкусунда казактын Эр Сары аттуу байы берген ашта Кыдыр акенин Тайкашка деген күлүгү марага биринчи болуп жетип келип, баш байгеге сайылган 1000 жылкыны утуп алат. Бирок Кыдыр аке бул 1000 жылкынын 250-сүн гана өзүнө алып, калган 750-сүн ошол жердеги кыргыз менен казакка таратып берип салат. 1913-жылы Каракол уездинин башчысы Орусияга белек катары алып баруу үчүн Жолборстун тирүү баласын тапкыла деп, өзүнө караштуу бүт болуштуктардын башчыларынын мөөрүн алып коет. Башкача айтканда бийлигин алып коет. Бул буйрук болуш катары Кыдыр акеге да тиешелүү болчу. Кыдыр аке мергендер менен сүйлөшүп отуруп, бул иш боюнча Кончой деген мергенге барат. Кончой мерген 80ден ашып ооруп жаткан болчу. Кыдыр акени кыялбай, ооруп жаткан ордунан туруп, жигиттерин алып, 3 күндөн кийин Текестин башы Ала Айгырдан Кызыл Жолборстун күчүгүн кармап келет. Кыдыр аке болсо күчүктү уездин башчысына берет. Уездин башчысы кубанганынан Кыдыр акеге сураганыңды ал дегенде, Кыдыр аке болуштардын мөөрүн кайтарып берип коюңуз деген экен. Кийин Кыдыр акеге толтура сыйлыктар, медалдар тагылган. Орусия падышачылыгы тарабынан. Орусия аскерлеринин полковник чинин да алган. 4-чакырылыштагы Россия мамлекеттик думасына өкүл болуп катышкан. Айрым учурда анын Ташкент губерниясынын Каракол уездинен Ак суу болуштугунун атынан Россия мамлекеттик думасынын сенатына депутат болгондугу да айтылып келет. 2 жолку Түркстан генерал губернаторлугунун баалуу сыйлыгына да татыган. Кыдыр аке орус бийлиги менен аргасыздан иш алып барууга мажбур болсо да, алардын мындай алкоолоруна алданып калган эмес. Ал үчүн биринчи кезекте бийликтин мактоосу эмес, элинин саламаттуулугу болгон. Ал бул бийлигин, мансабын эл үчүн колдонгон. Кыдыр акенин кыргыз үчүн кылган кызматтарынын дагы бирөөсү келгенде орустар ээлеп алган жерлерди кайра кыргыздарга кайтарып бергендигинде жатат. Мисалы, Көлдүн Жергес жана Сарыкамыш айылдарына орустар көчүп келип, кыргыздардын жерине жайгашып алышат. Кыдыр аке орус бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ал жердеги келгенде орустарды кетирип, жерлерди кайра кыргыздарга кайтарып берген. Бул окуялар кээ бирки орустарга жакпай калат.
Натыйжада Курашев аттуу бир колунда бар орус Кыдыр акени өлтүрүү үчүн атайын 2 кишини жөнөтөт. Ал экөө Кыдыр акени өлтүргөнү келген кезде Кыдыр аке намаз окуу үчүн даарат алып аткан болот. Бирок тигилердин көзүнө бир нерселер көрүнүп коркконунан качып кетишет. Курашев муну угуп ачууланып Кыдыр акени өлтүрүү үчүн өзү келет. Бирок анын да көзүнө бир нерселер көрүнөт. Акыр аягында Курашев да жер кезден көчүп кетүүгө мажбур болот. Тарыхка үңүлүп карай турчу болсоңуз, орус бийлиги элди ар кандай медаль жана ар кандай төш белгилерди тагуу менен бийлердин жана болуштардын тилин тагуу үчүн же аларды алдоо үчүн аракет кылып келген. Мисалы, Үркүндө орус баскынчыларына иштеп берген, Кытайга качкан кыргыздардын жолун тосуп атүгүл аларды талап тоногон кыргыз бийлери кийин Орусия падышачылыгы тарабынан сыйлыктар менен сыйланган. Алардын аты жөнү ушул күнгө чейин архивтерде сакталуу. Бирок кээ бирлери тескерисинче данакер катары бааланып, макталып, жакталып келет. Ооба, дал ушул 16-жылы кыргыз эли 1-дүйнөлүк согушка мандикерчиликке балдарыбызды жибербейбиз деп жерлерде толкуйт. Бул учурда Орусиянын борборуна чейин барып келген Кыдыр аке алардын эли жери куралы көп экендигин айтып, түшүнсүн деп аларды жалпы аттын түгүнө, кыргыздарды болсо аттын кашкасына гана барабар деп салыштырып, көтөрүлүш кылса бөөдө кырылып калаарын айтып, бунт кылууга каршы чыккан. Көтөрүлүшкө чыгып колго түшүп калган кыргыздарды бошотуңуз деп Ивановго кабар жеткизсе, Иванов сизге жана сиздин болуштугуңузга тийбейбиз, сизге сый-урматыбыз бар, бирок ар бир көтөрүлүшкө чыккан кыргыз атылат дейт. Кыдыр аке мен атылсам атылайын, бирок элге тийбегиле десе да империалисттер болбой коет. Кийин Кереге таш айылын жана кошуна кыштактарын коопсуз жерге качырып, жазалоочу отряддарды тийгизбей элин кыргындан сактап калган. Ал гана эмес, качкан кыргыздарга миңдей жылкысын бекер таратып берип салган. Дал ушул мезгилдери орус казактарынан куралган жазалоочу отряддын башчысы келип, Кыдыр акеге "Сен Кереге таш менен Сары камыштын ордосунда гана элди коргой аласың, калгандарын биз өлтүрөбүз" деп кекетет. Түшүндүрүп айтса да болбой койгон орус казагын Кыдыр аке нааразы болуп катуу каргайт. Кийин дал ушул аскер башчы ондон ашуун аскерлери менен кыргыздарды кууп бара жаткан кезде көчкү басып баары өлөт. Качып бараткан кыргыздар ашуу ашып кетишет. Ал эми орус казактарынын сөөгү карга кузгунга жем болот. Үркүндөгү кайгылуу сахнага чыдай албаган Кыдыр аке элин алып Кытайга көчүп кетет. Кытайда жүргөн кезде да эч ким ага тийишпейт. 1917-жылы кайра мекенине кайтып келет. Кытайдан өз мекенине кайтып келе баштаган кыргыздарга да жардамдашып, алардын укугун коргой баштайт. Себеби бул мезгилдери Кытайдан кайтып келе жаткан кыргыздарды да орустар талап тоноп өлтүрүп салышчу. Кыдыр акенин улам кийлигише бергенинен орус бийлиги аны Казакстандын азыркы Челек облусуна көчүрөт. 1918-19 кайра Ак Сууга кайтып келет. Совет бийлиги орногондон кийин да Ысык көлгө кайтпай койгон бугунун жакшылык Жантай урууларын Кытай-кыргыз чегиндеги Көй Кап деген жерден большевиктерге тийгиздирбей аман-эсен көчүрүп алган. Бир жолу бөлөсү курдашы Садыр аке жигиттер менен келип алат. Аны тосуп алып, сый тартылып жаткан кезде баласы төгөчү катуу ооруп калат. Эмчи-домчулар, тауптар түгөл келип каралашса да, бирок ажалга арачы боло албайт. Ошондо өлүм кабарын Кыдыр акеге угузушат. Кыдыр аке эч сыр билгизбей, конокторун сый тартып отурат. Эт тартылып бата тиленет, анан Кыдыр аке комузду муңдуу күүгө салат. Муну Садыр аке дароо түшүнөт. Күү бузулду, кетели дейт дагы, коштошуп чыга берет. Тай чабым жерге барып, кайра кайтып боздоп кирип келет. Төгөчү күү же Кыдырдын арман күүсү мына ушинтип калган экен. Кыдыр аке күү чыгарган. Анын төгөчү күүсүнөн башка Кыдыр акенин камбарканы, Кыдыр акенин ботою, Кереге таштын кербез ботою, Кыдыр акенин шыңгырамасы деген чыгармалары өзгөчө белгилүү болгон. Саякбай Каралаевдин устаты Чойке Өмүр уулунун манасын көп жолу угуп турган. Карамалды Орозов, Ыбырай Туманов сыяктуу комуз күүсүн чыгарган өнөрпоздорго жол көрсөткөн. Кыдыр аке 1926-жылы 26 мартта 83 жашында азыркы Ак Суу районунун Кереге таш айылында каза болгон. Топурак салганга жана Тажияга Кашкар менен Текестен, Талас менен Аксыдан, Нарын менен Чүйдөн, Казак жергесинен, орус, кыргыз, уйгур, дунган, татар, өзбек жана башка улуттан 3,5 миңдей эл келген. Анын бизге белгилүү болгон балдары Төгөчү, Акимхан, Сейитказы. Калган балдар болсо коммунисттердин зулумдугуна дуушар болушкан. 30-жылдары 5 баласы атылып кеткен. Андан сырткары урпактары камалып, сүргүнгө айдалып, репрессияланган. Анын мындай сөздөрү ошол күндөн ушул күнгө чейин эл ичин аралап келет. Урушпай ажырашсаң, уялбай учурашасың. Адамдын пейилинин кеткени дүйнөнүн тардыгы. Итке итче тишир айтсаң, өзүң ит болосуң.
туура бийде тууган жок, тууганга тартсаң ыйман жок деген Кыдыр акебиздин жаткан жери жайлуу болсун.